Assalamu alaikum, Kızmat KG kanalının көрүүчүлөрү, катталуучулары, урматтуулар. Сиздерге жаңылык, өтө сонун жаңылык. Биометрика жана госуслуга боюнча. Госуслуганы өзүңүздөрдүн көтөрүп жүргөн, колдонуп жүргөн телефонуңуздарда эле ачып алсаңыздар болот. Биометриканы дагы ошол жактан өтүп алсаңыздар болот. Очередке туруп, МФЦга барып убакыт корото отурбай. Ал үчүн биздин видеонун аягына чейин көрүп барыңыз. Биздин видеолорго астына лайк басып, подписка кылбаган болсоңуз подписаться кнопкасын басып, комментарий калтырып кетсеңиз болот. Анда эмесе баштадык. Буюрса биздин госуслуга скачать этип алынды, телефонго жүктөлүп алынды. Ушуга киребиз. Ушул жактан синилсты жазышыбыз керек. Эгер сиз буга чейин регистрация кылсоңуз госуслугага биометрикага барганга убакыт таппай атсаңыз, телефондон биометрика улайсыз. Госуслугага киргенде зарегистрировать деген басышыңыз керек. Ошондо регистрация кылат. То есть войти деп кирсеңиз, анда войти деп киргенде ал даяр аккаунт сурайт да. Эгер сизде даяр аккаунт болсо, кирсеңиз болот, паролун терип. Анан даяр аккаунтуңуз жок болсо, негизи госуслугага регистрация болгон эмес болсоңуз, оформление болгон эмес болсоңуз, ушул онлайн через интернет банк дегенди тандайсыз. Ошол жакты тандап, ушул жактан кайсы банк керек? Сбербанк, Почта банк, ВТБ, любойун тандап туруп ачып киришиңиз керек болот. Ошол жактан Сбербанктан киргенде ушуларды ичинен сизде Сбербанктын приложениясына кир дейт, зарегистрировать, ушуну басасыздар. Ушуну бассаңыздар, приложениянын кодун сурайт. Код менен приложение ачасыздар. Тилекке каршы телефонун уруксат берген жок Сбербанк. Ушул жерден поиск деген жерин тандап туруп, госуслуга деп жазасыздар. Мынакей. Ушуну жазып туруп, мынакей. Госуслуга деп чыгып атат. Ушуну тандап киришиңиздер керек. Киргенде мынтип синилс туру болуш керек. Синилсты жазышыңыздар керек. Телефон номер, анан продолжить. Дальше басасыздар. Сиздерди телефонуңуздарга SMS келиш керек. SMS келгенде ошол SMS менен бул госуслуга ачылат. Ошол кодду тересиздер. Кайра эле госуслугага кирип туруп приложенияга. Анан жанагы синилс номериңиздерди жазасыздар. Могул жака. Синилс номерлериңизди жазасыздар. Жазып туруп анан паролду жазасыздар. Ошондо кирет. Госуслуга. Мынакей буюрса биометриканы скачать этип алдык. Биометриканы Play Market'ten скачать этебиз. Так, разрешение кылабыз. Зарегистрировать через приложение. Ооба. Продолжить. Войти через госуслуга дегенде басып туруп анан могуну 100%ке жеткизишибиз буюрса. Жетти. Код теришибиз керек. Бул код ушул биометрикага киргенге 6га чейин терип сала бересиздер. Буюрса госуслуга деп мынакей. Жанагы госуслуга сиздер аккаунт ачкансыздар го. Ошону жазасыздар. Бул жака синилс жазасыздар. Бул жака. Так, мына достор, регистрацияга биометрия дегенге киребиз. Анан киргенден кийин сел обработка ушуларды разрешить этишибиз керек. Азыр обработка кылып атат. Анан селфи кылабыз. Селфиге түшүшүбүз керек. Тунук кылып. Андан кийин сандарды чыгарат. 10го чейин, 0дон 10го чейин. Орусча айтыш керек. Андан кийин тескери айтыш керек.
Анан үчүнчүсү ар кандай цифраларды коюп коет. Мен регистрация кылганым үчүн мен дальше баспай эле коеюн. Меники уже даяр. Ошого калганы жеңил. Ошол сүрөткө түшүп, анан номерлерди айтып койсоңуздар, то есть окуп койсоңуздар орус тилде, сиздердин биометрикаңыздар өтүп кетет. Анан код келет, ошону менен подтверждение болот. Биометрикага өтүп, сим картаңыздарды оформление кылып, корпустан иштей бересиздер.